Жакында миллиондогон сом салык төлөбөгөн фирмалар тыкыр текшерилип, манка сакканы турат. Өмүрбек Бабановду президент кылып, анан премьер-министр болом деп жээлиге алып, иттен жок же ит байлаган жиптен жок калган Бакыт Төрөбаевдин командасы чачырап кетти. Жакында миллиондогон сом салык төлөбөгөн фирмалары тыкыр текшерилип, манка сакканы турат. Мурдунун учунан алысты көрбөгөн, тайыздыгынан кашыктап чогулткан кадыры чөмүчтөп чачылып, ишеним арткан тегерегиндегилердин дээрлик баарынан кол үздү. Алапайын таппай калган жаны Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидерлигинен алып салбасын деп Тазабек Икрамов, Камчыбек Жолдошбаев, Алмаз Жутанов сыяктуу тескери жоруктардын бетине айтышкан депутаттарды фракциядан чыгарып, өзүнчө эле коргонуу аракетин көрүүдө. Башына кара булут айланып, иши тескери кеткенин кеч түшүнүп, жеке керт башынын кызыкчылыгы үчүн эми Сооронбай Жээнбековдун алдынан өтүп, кечирим суроого жол издеп жаткан кезде, Бакиевдердин намысы үчүн туруп берем деп Жээнбековдарды жектеген жаны эми кайсы бети менен тизе бүгүп барат. Ар намысын жыйыштырып барган күндө дагы отур ташын койнуна каткан Төрөбаевди Сооронбай мырза кабыл алабы? Маалымат булак чагылган. Евразия экономикалык бирлигинин көзүн карап отурбай, экспортко чыгуунун башка жолдорун дагы караштыруу зарыл. Кыргыз-казак чек арасындагы акыркы окуялар Евразия экономикалык бирлигинин көзүн карап отурбай, жергиликтүү дыйкандардын түшүмүн экспортко алып чыгуунун башка жолдорун дагы караштыруу зарылдыгын көрсөттү. Өкмөттөгүлөр ишкерлерге жардам беребиз дешти эле, бирок дыйкандардын мурда алган насыяларын өз малында төлөөсү чоң көйгөйгө айланып турат, деди депутат Алмазбек Эргешев Жогорку Кеңеш жыйынында. Бул туурасында Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Мына, өткөндө жаш жигитти экономика министрлигине дайындадык. Ал чала була кыргызча сүйлөп койсо, ошого кубанып отурабыз. Биз анын кандай сүйлөгөнүнө жараша эмес, кандай иштеп жатканына жараша баа бербейлиби? Ошондуктан экономика министрлиги менен Айыл чарба министрлиги коңшу өлкөлөр менен келишим түзүп, ветфитосанинспекция өлкө аймагынан чыгарылуучу өнүмдөрдү тастыктоо тартибин аныкташы зарыл, дейт депутат Алмазбек Эргешев. Маалымат булак Кыргыз Today. Кыргызстан кырсыктанга айланды. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков Кыргызстан кырсыктанга айлангандыгын айтты. Депутат: акыркы 5 күндө эле жол кырсыгынан 30 адам каза болду. Кыргызстанда эмне, каскадерлордун кастинги жүрүп жатабы? Чоң Нью-Йорк шаарында жылына жол кырсыгынан 200 адам каза болсо, өлкөдө бир айда 100 адам мерт кетип жатат. Жада калса Сирияда да күнүнө адам каза болбойт, дейт Момбеков. Сапар Исаков премьер-министрликке келерде жолдордогу коопсуздук маселесин чечээрин айтканын, бирок ушул күнгө чейин жыйынтык жок экенин айтты. Ошондой эле парламентте өкмөттүк саат өткөрүүнү сунуштады. Ал эми жол кырсыктары боюнча эл арасында дагы нааразычылыктар күч болуп жатканын айткан депутат Дамирбек Асылбек уулу өкмөт тарабынан кандай иштер жасалып жатканы боюнча байма-бай маалымат берилиши керектигин айтты. Маалымат булак Каганат. Садыр Жапаровдун ачуу чаңырыгы кыргыз эли менен атка минелерге эми жетти. Кыргызстанга белгилүү саясатчылардын бири Садыр Жапаровдун кумтөрдү айта берип, тили тешилип, акыры кайрадан камакка барып тыгылды. Ачуу чындыкты айтып, бийликтегилерге жакпай түрмөдө олтурат. Кыргыз элинин келечеги үчүн күйгөн Садыр Жапаров кумтөрдөгү кырдаалга ээрип бара жаткан мөңгүгө кайрадан үн катты. Садыр Жапаров: кыргыз элим, кумтөрдө катастрофа болот. Кайран элим, бул коркунучтуу чындыкты айта берип тилим тешилип бүттү. Кээде урдум деп мен да жай турмуштун агымына кирип кетип калгым келет. Бирок көкүрөк буга баш ийбейт экен. Дагы талыкпай кайталайм. Мына Петров көлү кумтөрдүн жогору жагында турат. Дубалы жукарып, жарылуу коркунучуна келип калды. Хвостохранилищаны жана башка баарын шыпырып барып, Нарын дарыясына куюп салат. Мына ошондо кырсыктын азабын Кыргызстан тартат. Кыргыз, өзбек, казак болуп 10 миллион адам суусуз калат. Өзгөчө Нарын, Сырдария, Арал суусун колдонгондор 2012-жылы айткам, Центериядагы акциябыз бир барак эле ак кагаз болуп калат деп. Ошол мезгилде 1,5 миллиард долларлык акциябыз бар эле. Эми ал акциянын баасы 700 миллион доллар болуп калды. Дагы 5-6 жылдан кийин нөл болот. Ал жөн гана ак кагазга айланат. Ошондо төш кагып, кумтөргө тийишпегиле деген атка минелерди көрөбүз эмне дээрин. Муну мен айтпасам ким айтат деп ачуу чындыкты жактоочусу аркылуу билдирет Садыр Жапаров. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун камакка алынганына 8 айдын жүзү болду. Маалымат булак Назар Ньюс. Депутат А дегенде эле парламентте айыптабагыла, дейт. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Мирлан Бакиров мөңгү тууралуу мыйзам долбоору 2015-жылы өкмөт тарабынан сунушталганын билдирди. Сул кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер болуп жатат. Бул мыйзам долбоору 2015-жылы өкмөт тарабынан сунушталган. Биринчи редакциясында өлкөдөгү бардык мөңгүлөр жазылган. Бирок 5-чакырылыштын депутаттары талашып тартышып жатышып, 2 гана мөңгүнү Давыдов менен Лысыйды калтырышкан. Муну мен неге айтып жатам? Бирдеме болсо эле коомчулук парламентти күнөөлөшкөнүнөн айтты.
айттым, деди депутат. Айтымында вице-премьер-министр Зилалиев аталган эки мөңгү жок болуп калганын айткан. Мыйзам долбоору добушка коюлат, добуш менен чечилет. Өкмөт өкүлү айтып атат, мөңгүнү башка жака жылдырып койсок, кайра жакшы сакталат деп. Бул эмне деген жомок? Андан көрө өкмөт коомчулукка бул экология, экономика, кырдаал деп айтып түшүндүрсүн, көчмө жыйындарды уюштурсун. А дегенде эле парламентте айыптагандарга нааразы болгондой болду. Маалымат Булак, Саясат KG. Талантбек Батыралиев Кудайдын эрке баласыбы? Жогорку кеңештин 9-ноябрындагы жыйынында СДПК партиясынын депутат Кожобек Рыспаев саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин жасап жаткан иштерин сындады. Өзү каалаган кишини ишке жайгаштырып, каалаганын иштен айдаган Талантбек Батыралиев Кудайдын эрке баласыбы? Врачтар кечинде жумуштан кетип, эртең менен келсе эле креслода башка киши олтурат экен. Бүгүнкү күндө 120 кишини өз алдынча себепсиз жумуштан бошотуптур, деп билдирди депутат жыйында. Бул министр коррупцияга айландырды. Депутаттар тиешелүү комитеттик топ түзүп, маселени карашыбыз керек. Канчалаган профессорлор, врачтар Орусияда жүрүшөт, дейт Кожобек Рыспаев. Маалымат Булак, Назар Ньюс.